35 жаштагы Гүлзина Токурова альва-коккоз оорусунан жабыр тартып, дарыгерлердин көрсөтмөсү боюнча 2 жума ичинде тез арада боорун алмаштырыш керек. Бейтаптын айтымында аталган илдеттин белгилери буга чейин байкалган эмес. Бул оору мага билинген жок. Оорутпады да. 29 май күнү больницага жаттым, башка оору менен жаттым. Анан көзүм саргай баштады. Көзүм саргагандан кийин денем саргай баштады 2 күндөн кийин. Анан ал больницадан чыгып борго неме тапшырдым. Анализ тапшырдым. Немеге түштүм. Көзгө. Ошол жерде билинди. Альва-коккоз оорусу рак оорусундай эле организмди жабыркатып, адам өмүрүнө кооптуу. Өкүнүчтүүсү көпчүлүк эл ага маани бербей жүрө берет. Мите курт ооз көңдөй аркылуу адамдын ичине кирип, күрөө тамыр аркылуу эң чоң тазалоочу боорго барып түшөт жана аны четинен жеп иштен чыгарат. Кокустан эле көз саргарды. Көзү саргаргандан кийин эртеси күнү больницага алып бардык. Больницага алып барсак, боор текшертиш керек деди. Мен ойлоптум, сарык оорусу ооруп болгон депчи. Жок, андай болбоптур. Бул бооруну УЗИге тартты. УЗИге тарткандан кийин Ошто тарткан да. Ош шаарында тартып, Бишкекке срочно деди. Бишкекке келсек, Бишкектегилер дагы башка УЗИге тартты. 2-3 жолу аппаратка түштүк. Бардыгы бир диагнозду айтып беришти да. Тез күнүн ичинде Индияга барыш керек, пересадка кылыш керек, бооруну алмаштырыш керек деди. Ошондон бери ушинтип азырынча 2 жолу убактынча мындай турбучка коюп алмаштырып 2 жолу операция болду. Чет өлкөдөн операция жасатуу үчүн Гүлзинага $30.000 керек болууда. Бирок анын үй бүлөсүнүн шарты жок болгондуктан кайрымдуу инсандардан жардам сурашат. Анан ошол боорго операцияга бизде каражат жетишпей жатат. Ошол каражатка бир аз муктаж болуп турабыз. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден суранамын. Мен балдарым бар. Асанысы негиз балдарым бар, 6 жашар. Ушул балдарым апасыз калбасын, эч бир баланы ападан ажыратпасын, жардам берип коюшуңуздарды суранам. Мүмкүнчүлүк болсо колуңуздардан келишинче. Күн өткөн сайын Гүлзинанын ден соолугу начарлап, иммунитети илдетке жеңилүүдө. Андыктан жардам беремдеген кайрымдуу инсандар болсо, экрандагы реквизиттерге акча каражатыңыздарды которсоңуздар болот. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.